Тукумсуздуктун бүгүнкү проблемасы тукумсуздук турмак, эркектердин алсыздыгы абдан жаман абалда бүгүнкү. Илгери кимдир бири тукумсуз болсо, төрөбөгөн аялды ошол эле заматта 40 жыл мурун эле аялды дарылап баштайт эле. Бүгүнкү күнү аял төрөбөй жатам деп барса, күйөөсүн чогуу алдыртып атат. Эмне үчүн? Анткени күйөөсүнүн күнөөсүнөн, ошо күнөөсүнүн кандайдыр бир жетишпеген себебинен тукумсуздук күйөөдөн өтө байланышкан экени белгилүү болуп атат. Тукумсуздук көбүнчө эркектерден келип туруп таасир болгону билинип атат. Анын уругунун алсыздыгы, кандайдыр бир нерседен эркектин өзүнүн потенциясынын алсыздыгы, же болбосо урук кандайдыр бир алсыз болмокту таза эле жок болуп калгандыгы, мына ушул кесепетинен бүгүнкү күндө тукумсуздук көбөйүп атат. Муну медицинада дагы өтө кыйын, дарылаганга кыйын болуп, өзү алсыз болуп, гинекологдор өтө таң калыштуу абалда. Канча аракет кылбасак дагы болбой жатып, жана эко деген балекетин таап алып атат. Эко деген бүгүнкү күнү жана урукту алып келип туруп, ошо тирүүлей жанагыдай эненин жатына жаткырып туруп, күйөөсүнүкү болсо уруксат деп айтылгандан менин өзүм практикаман бул эконун ийгиликтүү болгонун мен өзүм көрө электим ушул убакка чейин. Алматага барышат экен, бүгүнкү Түркиясы жакшы экен дейт. Эми экодон жакшы түйүлдүк болду дегендерди угуп атабыз. Ошо түйүлдүк андан ары кандай болот, ошо маселеси турат да. Ал андай төрөлгөн баланын жакшы болору бүгүнкү күнү далилдене элек али. Ал бала өөрчүнүү, акылы эзи, анын жанагындай тукумун андан ары алып кетери, ал кийин дагы тукумдуу болобу, тукумсуз болобу баары белгисиз болгондуктан ушул кесел абдан орчундуу болуп атат. Мен айтат элем, экасы жок эле, ансыз жок эле аракет кылып дарыласа болот. Эмне дегенде бүгүнкү күнү кандайдыр бир себебин билбей аткандан кийин биз билебиз, Аллах бул жерге себеп болот. Биздин жашообузда адам тукуму жана жин тукуму жашайт жердин үстүндө. Шайтан деген болот адам тукумуна зыян кылган. Биздин практикабызда көз түйүү деген бар, илешип алды деген бар. Илешип желкесине отуруп алыптыр, ээлеп алыптыр, ичине жин кирип кетиптир, шайтан кирип кетиптир. Бирде ичин оорутат, бирде жонун оорутат, бирде желкесин, бирде башын оорутуп берет, денеде былкылдап, кыймылдап жүргөнү чейин билгендер бар. Ошондой эле биз билебиз, ал жин ушунчалык мүмкүнчүлүгү бар, шайтан. Ал аялдын жанагындай жатынына, трубкаларына отуралары бул маалым болгон. Эркекти тукумсуздук кылгандагы ошондой жанагы кылган ушул шайтандын кесепетинен болгон далилдер болуп аткандыктан, мына бүгүнкү күнү бизге келип дем салдырып, жана нукра жанагы биздин дарыларды ичип жакшы болуп дарылангандар бар. Мен дагы да айтам, көбүрөөк дем салдырышыбыз керек. Мени кандайдыр бир табышма катары айтып аткандарсыңар, бул чындык. Эмнеге силер ишенбейсиңер? Билесиңер шайтан болорун. Бул шайтан аламаты боло экен, шайтан бар экен, илешкени билесиз. Ошол эле учурда эмне үчүн күрөшпөйбүз ал шайтан менен? Күрөшүүнүн биз жолдорун үйрөтөбүз. Кандай жол менен? Ошол эле дарытканага киргенде, андан чыкканда, көпчүлүккө барганда, керек болсо кошулганда айта турган дуалар бар. Мына ошолор дуаларды биз багыт кылып силерге үйрөтөбүз. Шайтандан кандай кутулуп, ошо отуруп алган шайтанды кантип чыгарыш, же болбосо жана эркектин уруктугун, тукумдугун кантип активдеш, күчөтүш жолунда иштеп атабыз. Бизге келип жанагындай жол менен биздин нукра, биздин комплекс дарылоо менен алып төрөгөндөр жок эмес, бар. Андыктан бүгүнкү күнү бул кесепети өтө көп. Биз ошон үчүн интегративдик медицинада холистикалык ыкма деп коет. Жалпы карайбыз. Адамдын денесин бир жагына карай бербей, бир участка карай бербей, жалпы дарыланганга аракет кылган үчүн биз ошондой комплекстүү түрдө келип жардам бергенге аракет кылып атабыз, урматтуу мусулман биртогон. Буга да себептер көп. Бул кимдин аялынын же күйөөсүнүн жашоо образы, жашаганы, анын тамагы, иши, керек болсо алган прививкалары таасир берип атканы бүгүнкү далил болуп атат. Дагы да айтып атам, прививка абдан таасир берип атат урук тукумга. Андыктан ага да көңүл бурушубуз керек.